дал ушул сертификатты Минэконом берет. Бул жерди караңыздар. 2-июнга чейин, 2021-жылга чейин деп турат. Эми муну замминистр 2019-жылы 25-январда министр кол коюп берип атат. Бул сертификат эмне үчүн берилет, урматтуу достор? Бул сертификат техникалык, мен өзүм ушул адистигим сертификатта борборунда жанагы управление качеством, стандартизация боюнча 5 жыл билим алгам. Дал ушул маселелер боюнча жакшы түшүнөм. Урматтуу достор, эмне үчүн бул сертификат берилет? Бул ар бир техникага техникалык талаптарына жооп бере тургандыгы үчүн берилет. Мөөнөтү менен. Муну карап коюңуздар, урматтуу туугандар. Качанга чейин ушундай беспредел, качанга чейин ушундай бир башаламандык, мыйзамсыздыктар жүрөт. Мына жаңы бийлик келди. Мен таң калганым, урматтуу туугандар, мына 3 ай болуп калды, 2-3 ай болду. Ушул Вега компаниясы коопсуз шаар боюнча журналисттик иликтөөлөр жасап атабыз. Бирок бир дагы бүгүн укук коргоо органдарынан бирөө дагы маани берип, бирөө дагы ушул нерсе үчүн кылмыш ишин ачып, мыйзамсыздыкка карата иш алып барган укук коргоо органдары жок болуп атат. Не деген шумдук, не деген түшүнүк бул. Жаңы бийликтин акыбалы мына ушундай болуп атат. Мен албетте каршы эмесмин. Бирок бул жерде ушундай кадамдарга барып аткандыгы үчүн, ушундай кадамдарга жол берип аткандыгы үчүн эң башында президенттин кадыр баркы кетип атат. Президенттин түздөн түз кадыр баркы, президенттин түздөн түз элдин астындагы аброю түшүп атат. Буну дал ушундай бүгүнкүдөй мындай болуп аткан министрликтер, дал ушундай бүгүнкү биздин жол коопсуздугу кызматындагы башчылар түшүрүп атат. Эл менен бийликтин ортосундагы чоң ажырымды алып келе атат, урматтуу туугандар. Айтайын дегеним, президенттин жанындагы айланасында жүргөн мындай коштоп жүргөндөр, маалымат жеткизүүчүлөрү, силерден дагы бир жолу суранабыз. Ушул маалыматты балким президент көрүп атат, балким угуп атат. Бирок ачык маалыматты жеткизгиле. Эгерде ушинтип, ушундай маани бербестик менен жүрсө, асты арты анын жакшылык менен бүтпөйт. Мына элдин канын соруп, элдин жонунан кайышты тилип аткан ууруларга эмне үчүн укуктук баа берилбейт? Мына туугандар, укук коргоо органдары маани бербейт деп айтып атпаймынбы? Бүгүн Вега компаниясынын ишмердүүлүгүндө долияда отурган УКМК 5% алып атат, МВД 5% алып атат, 25% жергиликтүү бийлик алып атат, мэрия, церия. Мындайча айтканда, булар МВД алып атат акча. Булар ошол долияда болгондугу үчүн бүгүн кылмыш ишин ачпай атат ушулар. Ушулар долияда болгон үчүн булар чындыкты көрбөй атат бүгүн. Булардын чөнтөгүнө акча түшүп аткандыгы үчүн, казынасына акча түшүп аткандыгы үчүн булар маани бербей атат. Муну экисине чейин просрочный болуп калган, урматтуу туугандар. Мына сертификат просрочный, бул мөөнөт өтүп кеткен. Бүгүн 1 айдан ашык мыйзамсыз 3 буттуу камералардын бардыгы мына мыйзамсыз иштеп аткандыгына дагы бир далил чыкты. Муну деген мыйзамсыз иш алып барып аткан ишмердүүлүктү ачыкталып атат. Вега компаниясындагы 3 буттуу камералар экисинде мөөнөтү бүтүп атат. Экисинен берки бүгүн мына 28 почти 1 ай болуп атат. 1 ай ичиндеги айыппулдардын баарысы негизсиз туугандар. Сотко бергиле. Кимде ким экисинен кийин айыппул 3 буттуу камерага түштү, акча төлөбөшү керек. Анткени муну сертификация бул мөөнөтү бүткөн техникалар жооп бербейт деген сөз. Бунун срогу 2-июнга чейин деп берип атат. Демек 2-июндан кийинки
айыппулдардын баарысы негизсиз, мыйзамсыз. Урматтуу туугандар, ушуну ар бир айдоочу көрсүн, ар бир айдоочу уксун. Мен бир гана азыр чындыкты, үмүтүм, бир гана ишенимим бул эл болуп атат. Бир гана элге кайрылып, элге чындыкты жеткизгим келип атат. Мен үмүтүм үзүлдү. Мына 3 айдан бери айтып атпайм, 3 айдан бери иликтөө чыгарып атабыз, 3 айдан бери маселе көтөрүп атабыз. Вега компаниясы бизди түрдүү жолдор менен коркутууларды кылып атат. Нападение кылып атат бизге. Кол салганга аракет кылып атат. Машинанын артынан жүргөндөр болуп атат. Анан сотко берип, соттон да утулуп калды. Биз жалган маалымат таратты деп бизге доо коюп, жоопко тартып коркутабыз дедилер. Бирок ошонусунан да утулду. Биз соттон да далилдедик. Вега компаниясы мыйзамсыз иштеп атат. Вега компаниясы негизсиз туруп атат жерлерге. Кыргыз казынасына, кыргыз мыйзамдарын сыйлабай атат деп ачыктап айтып чыктык эле. Эми мынтип дагы бир факт, дагы бир айыр ачылып атат булардын. Мына, туугандар, мына. Көрүңүздөр. Бул деген чектен ашкандык, бул деген кыргыз элин тоготпостук, кыргыз мамлекетин сыйлабастык деген да. Анткени бүгүн бул нерсеге кимдер күнөөлүү туугандар, айтайын. Бул нерсеге Минэкономдун адистери бир ай калганда билдирүү бериш керек эле. Силердин срогуңар бүтүп атат, просрочный болуп калбасын техникаңар деп кайра булар стандарттан, сертификациядан өтүш керек эле. Бүгүн мына ГАИнин өзүнүн радарлары ушундай сертификат алат. Минэкономдон, стандартизациядан өтөт. Ошондо эгер просрочный болуп кала турган болсо, ошол сертификациясы ГАИники. Биринчи ошол жанагы көтөрүп чыккан, ошол жерге радардан алып чыккан кызматкер, ГАИнин кызматкери жоопко тартылат. Экинчи ошого уруксаат берген ГАИнин жетекчиси жоопко тартылат. Демек, бул жерде бүгүн ГАИ биздин жол коопсуздугу кызматы мынтип атат. Бул просрочный сертификатка, техникага дислокацияны утверждать этип аткан Азамат Исраилов, Иманалы Саркулов дегендер бул жоопко тартылабы булар негизи? Бул не деген адамдар булар? Өзү мындай келген бийлик бир жаңылаш керек беле? Мындай бүт баары жаңыланып атат. Эмнеге ушуларды бир алмаштырып койбойт? Бир мындай элди сыйлай турган, элдин кызыкчылыгы менен ойлоно турган жетекчилерди неге койбойт? Урматтуу президент, бир гана азыр долияда сиз жок экенсиз. Мына официальный долияда сиз жок экенсиз. Анан прокуратура жок экен. Прокуратура менен президент бүгүн официальный долия жок экен сиздерде. Ошон үчүн сиздерге кайрылабыз. Дагы бир жолу кайрылалы. Ушуга укуктук баа бериңиздер. Мына эмне үчүн ушундай мыйзамсыз иштеп атат? Эмне үчүн ушундай мыйзамсыз кадамдарга барып атат? Кече Иманалы Саркулов депутаттык комиссияда отурганыбызда айтып атат. Түнкүсүн дагы эми 3 буттуу камераларды коюшубуз керек. Биздин анализибиз боюнча түндө авария көп болуп атат деп мындай ыманын жеп атат да. Булар жөн гана чөнтөктүн багытына карап дислокацияны бекитип атат туугандар. Мына ошол анализи, алардын баасы кайсы жерде кыймыл көп, ошол жерге дислокация берип атат. 3 буттууга уруксатты берип атат. Булар жанагындай Ош-Бишкек жолунда күнүнө канча адам каза болду кече? Күнүнө адамдар кырылып атат ал жакта. Эмнеге ошол жака койбойт? Эмнеге ошондой жерлерге 3 буттууларды алып барбайт? Эгер булар коопсуздукту ойлогондо ошондой жерлер менен күрөшүш керек эле. Булар коопсуздукту эмес, чөнтөктү карап атат да. Ошон үчүн азыркы биздин бийликтен дагы чоң беделине шек келип, президенттин түздөн түз кадыр баркы күндөн күнгө кетип атат.